I was born in Bunia, which is located in the Democratic Republic of Congo. Мен Конго Демократиялык Республикасынын Буния шаарында төрөлгөм. We kind of lived with our grandma. You could say it was a somewhat big house. Биз чоң апабыз менен бирге чоң үйдө жашачубуз. Чаң баскан жолдо чоң кызыл дарбазабыз бар эле. I remember my grandma quite vividly. Мен чоң апамды элес булас билем. Ал бизди абдан катуу кармаган аял болчу. Атам ар дайым иштегендиктен чоң апам, чоң атам, апам, байкем жана карындашым болуп кем карчыбыз жок, колдо болгон нерсебизге сүйүнүп жашачубуз. We have a lot of family over there, and Ал жакта биздин туугандарыбыз абдан көп. Баары бардар жашоодо жашайт деп айта албайм. Ата-энем байкемдин, карындашымдын келечегине жакшы мүмкүнчүлүк түзүп берүү үчүн Конгодон кетүүнү чечишкен. none of us spoke a word of English, my home language. Эч кимибиз аңгызча билчү эмеспиз. Менин эне тилим лингала. Алардын эр жүрөктүгүн сыйлайм, анткени алар биздин келечегибиз үчүн жакшы жашоо издеп, башка өлкөгө келгени эртик деп ойлойм. Rochdale was a very small community. Ланкаширдеги Рочдейл шаарчасындагы чакан жамааттын арасында жашадык. Тегерегибизде жалаң эски батирлер турчу. Ошол аймактын чок ортосунда футбол ойноочу аянтча болчу. Күн сайын ал жерде футбол ойночубуз. Тилди түшүнбөй кыйналчумун. Бирок футбол бизге эл аралык тил болуп калган. Ошентип ойноп жүрүп тил үйрөндүк. Мушташканды же токмок жегенди да үйрөнүш керек болду. Манчестер Юнайтед командасына кошулуу үчүн тандоо беттешине келип, жергиликтүү командамдын атынан ойногом. Крейг аттуу бир киши карап турган. Анын ысмын эч качан унутпайм. Оюндун аягында ал мага келип, Манчестер Юнайтедде ойногуң келеби деп сурады. Ал эмне мааниде сурап жатканын түшүнгөн эмесмин. Машыктыруучум атам менен бул тууралуу сүйлөшкөнү эсимде. Анан биз макулдугубузду бердик. Something that's special to me. I was 17. I was playing Crystal Palace away. 17 жашымда мен үчүн өзгөчө окуя болгон. Кристал Пэлас менен беттешмекпиз. Мен Майкл Карриктин жанында чуркап бара жаткам. Анан мен Майклга толкунданып жатам дедим. Ал болсо мага тынчтан, оюндан рахат ал, топко бир нече жолу жет, анан баары жакшы болот деди. Бул бейтааныш адам мага көңүл буруп жаткандай сезилди. Анткени Майкл менен бир командада ойносом да, аны жакшы таануучу эмесмин. Ал жөн гана мен үчүн ийгилик каалап, жакшы кеңешин айткысы келди. Ушул күнгө чейин тынчтан, оюндан рахат ал, топко бир нече жолу жет, анан баары жакшы болот деген сөздөрүн эстеп турам. Жаштыгымдан эле баары тең мыкты футболчу боло албастыгын түшүнгөм. Башында командага өтөрүңдү эч качан билбейсиң. Ошондуктан мен окуумду да калтырбай жүрдүм. Атам талапты катуу койчу. Жаман баа алганыбызды жактырчу эмес. Эгер начар баа алсаң үйгө келбе дечү. Окуумду жалаң жакшы деген баа менен бүттүм. Менин өлкөмдө билимсиз балдар өтө көп. Себеби аларда биз Британияда алып жаткан мыкты билим берүү жок. Андыктан мен Британиядагы жакшы мүмкүнчүлүктү пайдалангым келди. My parents sacrificed a lot to see their children reap the. Ата-энем биздин ушундай даражага ээ болуубузга көп нерсесин курмандык чалышты. Алардын балдары катары. Ошол аракеттери үчүн биз аларга өмүр бою карызбыз деп айта алам. It just shows what life's about, and Ата-энем мага айткан кеңештери менен ар дайым сыймыктанаарын билем. Жашоо эмне экенин жана жакындарың менен бирге болуунун маанилүүлүгүн туясың. Качан сизде сүйүү жана жыргалчылык сезими болгондо, мындай сезимдер акчадан артык тураарын түшүнөсүң. Келечектеги планым тууралуу айтсам, карьерамды Манчестер Юнайтедде улантууну каалайм. also personally an achievement of mine is to get married and. Ошондой эле үй бүлө куруп, бала чакалуу болгум келет. Карьерам соңуна чыкканда атам жана иним болуп чейикте отуруп, күндүн батышын, балдардын артыбызда чуркап ойноп жатканын карап, өз жашообузга көз чаптырып, кылган иштерибизге баа берип отурсак дейм. Ошондо мен өз карьерамды ийгиликтүү аяктаган болом. That's just my little, I'd say, end goal at the end of my career.